Шаардын эртең мененки асманы күмүш түстүү булуттар менен капталып, көчөлөрдө машиналардын үнү жаңырып турду. Шаардын ызы чуу жашоосу эч качан токтобогондой көрүнөт. Дал ошол ызы чуунун арасында бир жаш бала бар эле. Анын аты Айдар. Айдар 14 жашта. Бирок жашоосу башка балдардыкындай болгон эмес. Ал ата энесинен эрте ажырап, көчөдө чомоюп калган. Кээде ал майда жумуштарды жасап, кээде автоунаа жуучу жайларда иштеп, айрым учурда колуна тийген нанды гана жеп күн өткөрчү. Анын кийими эскирип бүткөн, бутундагы бут кийиминин таманы жыртылып, ар бир кадам сайын ташты сезип турду. Бирок Айдарда бир нерсе бар эле. Анын көздөрүндөгү тереңдик. Ал көздөр жашоонун оор сыноолорун башынан кечирген баланын көзү болчу. Ошол күнү ал жаңы мектепке барып жатты. Бир кайрымдуу мугалим аны көчөдөн көрүп, директорго сүйлөшүп, бул бала да билим алышы керек деп, аны мектепке киргизген. Албетте башкалар сыяктуу жаңы кийими, жаңы сумкасы жок эле. Колунда эскирген дептер, ичинде бир нече барак гана бар. Мектептин дарбазасына киргенде балдардын топ-тобу аны тиктеди. Айдар жүрөгү катуу согуп, өзүн жаман сезди. Ал башкача экенин билип турду. «Карагылачы, бул ким өзү?» деди бир бала күлүп. «Кийимине карасаңар, көчөдө жашайт окшойт го?» деп кошулду башкасы. «Эмне? Эми биздин класста көчө баласы окуйбу?» Айдар эч нерсе айткан жок. Ал башын жерге салып, эртең мененки күндүн шооласы мектептин терезесинен коюлуп турду. Балдардын күлкү шаңдуу үндөрү коридорду жаңыртып, ар ким өз достору менен тамаша кура баштаган. Бирок ошол шаңдуу атмосферанын ичинде бир гана бала өзүн бөтөндөй сезип турду. Ал Азамат эле. Азаматтын кийген кийими эскирген, бут кийиминин өңү өчкөн, чачы да жакшы таралбай калган. Анын мындай көрүнүшү көпчүлүк балдардын көзүнө дароо уруна турган. Ошондуктан кээ бир классташтары аны шылдыңдоону адат кылып алышкан. «Эй, карачы, баягы көчөдө жүргөн балабыз келиптир!» деп бир бала үнүн бийик чыгарып калды. Башкалары дароо күлүп жиберишти. Азамат башын ылдый салып, эч нерсе укпагандай болду. Бирок ичинен жүрөгү сыгылып, тамагына бир нерсе тыгылып тургандай сезилди. «Сен эмне, тамактанган акчаң жокпу? Же көчөдөн тапкан нерсең менен жашайсыңбы?» деп дагы бири кошумчалады. Бул сөздөр Азамат үчүн көнүмүш болуп калган. Бирок бул жолу ал сөздөр мурункудан каттуураак тийди. Анткени ал чындыгында эле эртең мененки тамакты ичкен эмес. Апасы ооруп, үйдө нан да калган эмес эле. Класстын ичинде күлкү күчөдү. Айрымдары аны көрмөксөнгө салса, айрымдары ачык эле мазак кылышты. Азамат өзүн жалгыз сезип ичинен, эмне үчүн ар бир жолу мен гана шылдыңга калам? Эмне үчүн менин жашоом башкалардыкындай болбойт? Күндүн калган бөлүгү Азамат үчүн дагы оор өттү. Классташтары аны кайрадан четке кабып, катуу сөздөр менен шылдыңдашты. Ал короого чыгып, жалгыз отуруп калды. Көңүлү чөгүп, көзүнө апасынын оорулуу жүзү тартылды. Үйдөгү кыйынчылыктар, ачка түндөр баары аны эзип турду. Ошол учурда анын жанына Асема келип калды. Ал жумшак үн менен, «Эмне үчүн дайыма жалгызсың?» деди. Азамат унчукпай башын жерге салды. Бирок Асема анын көздөрүнөн кайгыны байкап, «Башкалар сени шылдыңдаса да, сенде алар билбеген нерсе бар болушу мүмкүн», деп кошумчалады. Бул сөздөр анын жүрөгүнө кичине жылуулук берди. Бирок ошол замат каткырык угулуп, көңүлү кайра чөгүп кетти. Кечинде үйүнө келгенде апасы төшөктө жатыптыр. Азамат эски китептерди иреттеп жатып, бир папкага көзү түштү. Анын ичинде сүрөттөр, дипломдор жана сыйлыктар бар эле. Бир сүрөттө апасы белгилүү илимпоз менен чогуу түшүптүр. Анда «Стипендия лауреаты» деп жазылган. Азамат таң калып калды. Апасы жаш кезинде мыкты жетишкендиктерге ээ болгонун ал билген эмес. Кийинки баракта атасы жөнүндө документтер чыкты. Ал документте анын атасы белгилүү коомдук ишмер экени көрсөтүлгөн. Азамат шашып апасына карады.
Эмне үчүн муну мага эптеси мектепте чоң жыйын өтмөк болду. Директор ата-энелерди, окуучуларды жана мугалимдерди чоң залга чакырып, жаштардын жетишкендик күнү деген ат менен иш-чара уюштурган. Ар бир класс өзүнүн таланттуу окуучуларын көрсөтүшү керек эле. Азамат бул иш-чарага катышууну ойлогон да эмес. Бирок Асема аны көндүрүп, сен өз жөндөмүңдү көрсөтүшүң керек. Бул сенин мүмкүнчүлүгүң деди. Алгач Азамат тартынды. Бирок апасынын эски папкасынан тапкан документтери аны ойго салды. Эгер апам жаш кезинде чоң ийгиликтерге жеткен болсо, мен да аракет кылсам болот деп өзүн жооткотту. Жыйын күнү зал толуп кетти. Башкалар сахнага чыгып ырдап, бийлеп, ар ким өзүнүн жөндөмүн көрсөттү. Азамат болсо акыркыга чейин эмне кылууну чечпей, колдорун титиретип отурду. Кезек ага келгенде залда шывырашуу көбөйдү. Эй, бул көчөнүн баласы эмне кылат экен? Жок дегенде уят болуп түшпөсө болду. Азамат сахнага чыкты. Жүрөгү каттуу согуп жатты. Бирок ошол учурда апасынын сөздөрү эске түштү. Сенин каныңа күчтүү адамдардын руху сиңген. Өркүндөгөндү эч качан токтотпо. Ал микрофонду кармап залга түз карады. Мен дайыма көчөдөн келдим деп шылдыңдалдым. Бирок менин тарыхымды эч ким билбейт. Бүгүн мен силерге апамдан үйрөнгөн нерсени көрсөтөм деди. Ошондо ал пианино жака басып барды. Көпчүлүк таң калды. Ошол күндөн кийин мектептин абалы таптакыр өзгөрдү. Мурда жолдун баласы деп шылдыңдалган Азамат эми баарынын сыймыгына айланды. Балдар аны көргөндө жылмайып саламдашып, мугалимдер анын талантына жана кайратына суктануу менен карашты. Бирок эң чоң өзгөрүү башкалардын көз карашында эмес эле. Чыныгы өзгөрүү Азаматтын жүрөгүндө болду. Ал биринчи жолу өзүн баалуу, күчтүү жана керектүү сезди. Эми ал эч качан мен эч ким эмесмин деген ойлорго берилип кетчү эмес. Ал дагы деле апасы менен эски үйдө жашачу. Алардын колунда чоң байлык жок болчу. Бирок ошол үйдүн дубалдары эми башкача нур чачып тургандай сезилди. Себеби анда үмүт жашай баштаган эле. Кечинде Азамат апасы менен бирге отуруп, келечек тууралуу сүйлөшүп калчу. Эне, мен мындан ары каттуу аракет кылам. Биз дагы башкача жашай алабыз, дечү уулу. Апасы болсо көздөрүнө жаш алып, анын башын сылап, сен мени менен болгон күндүн өзү чоң байлык, уулум, деп жооп берчү. Классташтары да сабак алды. Алардын айрымдары кечирим сурап, кээ бири Азаматтан пианино үйрөтүүнү өтүнүштү. Бул укмуштай көрүнүш эле. Кече эле шылдыңдап жүргөндөр эми ага устат катары мамиле кыла башташты. Асема болсо дайыма жанында болуп, көрдүңбү Азамат, чындыкты өзгөрткөн нерсе сенин жүрөгүңдөгү кайрат. Эгер сен ошол күнү унчукпай жолдун чаңынан сахнанын нуруна чейин. Азаматтын жолу бизге бир чындыкты үйрөттү. Адамдын баасы кийиминен эмес, жүрөгүнүн күчүнөн өлчөнөт. Бирөөнү сырткы көрүнүшү үчүн кемсинтпегиле. Анткени дал ошол сырткы жаралардын артында дүйнөнү өзгөртө турган күч жашырынып турушу мүмкүн. Ооба, жашоо кээде адилетсиз көрүнөт. Бирок чыныгы адилеттик ар дайым өз жолун табат. Азамат сыяктуу, сен да бүгүн кичинекей, алсыз сезилип жатсаң унутпа. Сенин ичинде чоң күч жашайт. Күндөрдүн биринде дүйнө сенин ким экениңди көрүп таң калат.